Daarаттын артыкчылыгы. Азирети Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: чын ыкластан даарат алып, 2 рекет намаз окуган, намаз учурунда оюна дүйнөлүк, күнүмдүк турмушка тиешелүү ойлор келбеген адам күнөөлөрүнөн энесинен төрөлгөн күндөгүдөй арылып тазаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде daarаттын үстүнө даарат алуу нур үстүнө нур жаагандай кеп деген. Ал эми эң көп хадис айтып калтырган Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин айтат: шек күмөнсүз үммөтүм кыямат күнү daarаттын нурунан жүзү, колу жана буту жаркып турган абалда чакырылат. Жүзүндөгү нурду көбөйткүсү келген адам колунан келишинче daarат алсын. Бухари. Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху айтып калтырган дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: момун мусулман пенде daarаттын суусу жеткен жерге чейин нур жаркып ажары ачылат. Муслим. Дагы бир куттуу хадисте мындай делет: бир момун мусулман адам daarат алып, жүзүн жууганда, жүзү тактап айтканда, оозу мурду менен көзү менен кылган бардык күнөөлөрү, колу бутун жууганда, колу буту менен кылган бардык күнөөлөрү суу тамчылары менен жуулуп кетет. Daarаттын дуалары. Куран окуу үчүн, намазга туруу үчүн daarат алуу ар бир момун мусулман пенде үчүн парыз болуп эсептелет. Шарият китептеринде daarат учурунда окула турган көптөгөн дуалар жазылган. Бул дуалардын көпчүлүгүн Кутман сахабалардын жолун жолдогон кийинки муундун өкүлдөрү таберик катары окуп келишкен. Бул дуаларды окубоо daarатты бузбайт, бирок Кутман сахабалардан кийинки муундан чыккан аалым олиялардын жолун жолдоп, дуаларды окуу адамга абдан пайдалуу жана сооптуу. Daarат алуу учурунда дуалардан сырткары ар бир мүчөнү жууп жаткан кезде бисмиллахты жана Азирети пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтып турууда абдан сооптуу. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.